Саламатсыздар урматтуу китепканачылар, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Китепканачынын блогунда бүгүн коногубуз Бакытбек мырза. Бакытбек мырза болсо Китепстан деген басма үйүнүн основатели, директору, негиздөөчүсү. Кош келиңиздер. Рахмат, чакырганыңыздарга. Анан кийин мен ошо басма үй деген эмне? Анан кийин эмнеге Китепстан деген ат менен ачтыңыз? Ошол жөнүндө кысача маалымат бересизби? Негизи башында биз бир Китепстан фестивали деп 2013 жылдары баштатканбыз. 23 апрелде китеп бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата анан Facebook'тан баракча ачып, китептер тууралуу мындай маалыматтар чыгарып, китеп окууга үндөгөн баракча болчу да. Анан ошол учурда биз мен ошол жерде башка бир эмеде уюмда иштейтим. Ал жерде биздин китеп окуу саатыбыз бар, 9-дан 10-га чейин. Мында кадимкидей иш саатында келбесең айлыктан кесилет деген штраф дегендей. Анан ар кимибиз чет тилде китептерди окуп, англисче, орусча, түркчө китептерди окуп, анан бири-бирибизге айтып берчүбүз да. Анан жыйынтыгынын акырында эмне болот эле? Ушул китептин кыргызчасы болсо, кыргыз окурманга жетсе, кыргызча которулса деген мындай жыйынтыктоо сөз ошол болуп калат да. Анан 3-4 жыл убанды ал ошондой эмебизчи, китеп талкуубузчу. Иш кылбайлы, сөздөн ишке өтпөйлүккү деген эме менен жанагы китепканачылар баары билет болуш керек. Кен Робинсондун креативдүү мектептер деген китебин ошентип которуп калдык. Анан ошол китептин авторлук укугун алып атканда мындай эме көрдүк, бизге фонд болчу, коомдук фонд. Батыш бул ишке мындай бир бизнес көз карашы менен карайт экен. Анан фондко бере бербейт экен да эменичи, авторлук укукту. Буну бир басма үй катары, publishing house деп коебуз го, ошондой катары көргөндө анан булар мындай серьезный организация, бул китепти жөнү бир жолу эле чыгарып койбой, дагы көп сатканга аракет кылышат деген эме менен мындай басма үйлөргө берет экен. Биз ошол негизинде баракча бар, 2000-3000 эмеси бар, подписчиги бар Facebook'та. Анан басма үй ачыш керек деп калып, ат издегенде Китепстан койдук. Себеби аны колдонгон деле эч ким жок. Ошентип эме болуп калдык. Анан негизги маселе бул кандай эмнеге кыргызча китептер деген маселе болуп калышы мүмкүн. Бизде кыргызча которулган китептер же кыргызча китептер деле саны аз да. Баягы мына азыркы эле статистиканы карай турган болсок, 2022 жылы 1.700.000 китеп басылып чыкты жалпы Кыргызстанда. Бул 4 адамга бир китеп тура келет да. Андан 2021-де 685.000 китеп чыкты. Бул 7 миллион калкка 10 адамга бир китеп тура келет. Бул жалпы Кыргызстандагы окуу китептери же болбосо көркөм адабий китептер, баардык китептердин саны аз да. Мында 10 адамга бир китеп, 4 адамга бир китеп тура келет. Ал дүйнөдө билесиз, өнүккөн өлкөлөрдө бир адамга 20-25 китеп тура келет. Анан бизде басылып чыккан китептин саны араң 4 адамга бир китеп тура келип атса, бул чындыгында эле аз. Окуган өзүнчө маселе. Ал басылып чыккан китепти окуган башка маселе. Сиз айттыңыз, коомдук фонд. Чет өлкөдөгүлөр LTD формат жакшы көрөт экен да. Бул биздин которгондо ОСО чектелген коом. ОСО деп коет го. Ошону негизинде сиз ОСО ачып, анан кийин Китепстан деп баштадыңар. Анан башталганда кандай башталды? Башталганда мындай болду, баягы авторлук укук жаңысын, анан бул жерде китепканачылар баары билет болуш керек. Фин кереметти, финдерди окуталы деген китептерден баштадык. Биринчичи мугалимдерге багытталган китептерге эмени фокусту курдук. Анан мисалы Фин керемет деген китеп англисчеси $30 сатылат да. $30. Анан уруксатын алганда эле $1,5 төлөп эме алдык. Авторлук укугун алдык. $1,500 авторлук укук үчүн эле. Анан анда дагы эме болду, баягы эми кандай десем, силер дагы эме кылып эле экенсиңер, жаңы фирма экенсиңер, котормочуларыңардын эмеси квалификациясы жетиштүү, жетишпештүү эмеспи, эмесин резюмесин жибергиле, кандай китептерди которгон, бул ошондой мындай негизги маңызын бере алат котормочуңар деп көп суроо талаптарды койду да. Биз башында аябай кыйналдык ошо авторлук укук алуу боюнча.
бизди мисалы Казакстан сыяктуу көрүп коет. Айтайын деген көп автордук укук сурап коет да, көп суммадачы. Анан биз айтабыз, Кыргызстан 6 миллион калк, рынок кичине. Эмеси адам баш кирешеси $1200, казактардыкы $10,000. Бизден аларга берген баа менен бизди салыштырбагыла. Биз өзгө кичинекей жок дегенде бул 1000 адамга болсо дагы эме жетсин, китептер деген эме жүйөлөрдү келтирип атып арзаныраак алып баштадык. Анан албетте башында мугалимдерге багытталган китептерди чыгарып жүргөндө кыйналдык. Аябай эмгек кетиребиз, көп акча кетет, анан сатканга келгенде мындай спрос жок. Эми ал убактар мисалы 300 сом деле, 300-400 сом деле чындап эле чоң акча болчу. Анан региондорго дистрибуция проблемасы болот. Бишкектен жеткирен чаткалдан сурап коет. Китеп өзү 300 сом, чаткалга барычы 600 сом болуп калат. Анан китеп дүкөндөрдө жок баягы региондордо мындай көп эмес. Ошол жагынан кыйналдык да. Котормочуларда дагы мисалы кээде англисче билген менен теманы түшүнбөш мүмкүн, китептин маңызын түшүнбөш мүмкүн. Туура эмес которуп алып, бир канча китебибиз дагы эме болду, мындай айтканда провал. Ошо китепти чыгарып алып туруп, сапасыз болгондон көрө чыгарбай коелук деген тыянакка келип да чыгарбай койдук да. Анан биздин негизги эмебиз мындай, Китепстандын баягы миссиясы дейли, дүйнөнү кыргызча окуу. Дүйнөдө болуп аткан жакшы тренддер, жакшы мындай жаңылыктарды кыргызча окусун. Эми албетте англисче билбес, мындай баарыбыз биле бербейбиз. Орусчасы деле бизге жеткиликтүү эмес, саналуу Кыргызстанда деле саналуу деле сатылат. Анан ошол дүйнөдөгү алдыңкы билим берүү тажрыйбалары болсун, экономика болсун, анан жалпы баягы жеке инсандык сапаттарды өнүктүрүү боюнча мындай көп сатылган бестселлер деп коебуз. Ошол китептерди мындай кыргыз окурманга жеткирелик деген миссияны алдык. Ошону ишке ашырганга аракет кылып жүрөбүз. Берекелде, сиздин да китептерди көп окугам, 1984 деген китеп бар. Аябай кыргызча которулган китептериңиз көп. Ошол ыраазычылык сизге. Андан кийин мен мындай суроо берейин дедим да. Мен билгем боюнча Китепстан бул жалаң бестселлер китептерди которосуңар. Кыргызстан мисалы Кыргызстандагы авторлордун китептерин басып чыгарасыңарбы, же карайсыңарбы? Негизи мурда мен коомдук уюмдарда иштегенде баягы биздин интеллигенция менен иштешип калгам да. Анан ошол окумуштууларыбыз, университетте иштеген журналисттер менен иштешкенбиз. Анан баягы басма үй ачыптыр дегенде баары менин китебимди чыгарып койчу деп эме жардам берчү дейт. Анда болду. Негизи да бир эме басма үй менен басмакананы көп адаштырышат да. Анан дүкөндү дагы алмаштырышат. Биз басма үй китептин автордук укугун алабыз. Котормочу менен анан кийин автордун укугу алгандан кийин котормочуга беребиз, редакциялайбыз, корректурадан өткөрөбүз, версткасын жасап, басмага, типографияга, басмаканага бергенге чейинки процесс да, интеллектуалдык эмгекти басма үй жасайт. Буну эме жалпы түшүндүрүү электрондук форматын даярдап берет да, аны бар. Басмаканадан басылат. Басмакана басып берет, баягы принт. Басма үй ошол эмени интеллектуалдык тарамагын карайт да, ишти аткарат. Анан кыргыз авторлор менен иштешейин дегенде, иштешпей коюу дегенде ой жок болчу, бирок карасам саясат, кайсы бир саясатчыны мактаган, же болсо санжыра китептерди гана сунушташат экен да. Бир мындай жаңы бир идеяны сунуштаган китеп же болсо авторлорду көрбөдүк башында. Анан алардан сылык түрдө эмне кылдык, баш тарттык. Биз жалаң чет элдик котормолорду гана которобуз. Бир гана шарт, бир гана кыргыз автор менен иштешибиз мүмкүн, бир шартта. Эгер балдарга арналган чыгарма болсо гана. Бирок тилекке каршы эме китапканачыларыбыз деле билет болуш керек. Бизде мындай балдар жазуучусу жок койсо. Акыркы жылдар кичине жазылтат, бирок алар дагы 16 бет, 32 бет, 48 беттеги китептерде ок кереметтин долбоорунда. Бирок мындай бир балдарга арналган чыгарма, 100 беттик, 150 беттик китептер мындай азыр мен эстей албайм, балким сиз билет, мен эме кыла албайм. Ошого дагы мындай эмени коюп коебуз да, өзүнүн шарттычы.
эгер балдарга арналган чыгарма азыркы балдарды мурдакы эмес азыркы балдардын мындай ой жүгүртүүсүнө ылайык келген китеп чыгарма болот турмаса макул иштешебиз. Бирок бүгүнгө чейин бир гана китеп чыгардык, башкасы жок. Андан кийин китеп басма түшүнүктүү. Мисалы сиз болсо китептердин контентин жасайт экенсиз. Басма үйү китеп контент жасайт. Басмакана болсо бул китептерди чыгарат, бул принтер. Жана дүкөн, реализация. Ошол жагынан реализация кылып атканда контрафактар да болуп калышы мүмкүн, туурабы? Анткени бир жерден көчөдө кетип баратканда сүйнөсүн китептерди элдер сатып алып атканына. Бир жерден караганда көбүнчөсү тилекке каршы контрафакт китептер да. Ал жерде автордук окуун караган эмес, жана башка бирөөнүн менетин алып койду дегенди айтса болот да. Андан кийин силерде да ошондой эме болду эле, автордук укуктар боюнча. Автордук укуктар боюнча мындай проблема болду да. Бир китеп бар, китептин атын айтып коеюн, Гэри Чепмандын «5 языков любви» деген китеби бар, орусчасын айтканда. Ошол китептин автордук укугун канча ай жазышып, автордук укугун алып, договорго кол коеюн деп калганда акчасын дагы уже төлөш керек, роялти фисин. Анан карасам ал китеп кырча которуп сатылып жүрүптүр да. Аябай мен айттым го, эң көп энергиям басма катары эң көп энергиям китептин автордук укугун алууга кетет да. Жазышуу, кээ биркилерде мындай, кээ бирки китептерин мындай 2,5 жыл, 3 жылга чейин узалган учурлар бар да, 1,5 жыл эме кеткен. Автордук укугун алууга. Себеби аларга жаңы басма эмеден, батыштан, ошол Британиядан болсун, же Америкадан болсун иштешип аткан жаңы копирайт агенси коет, адабий агенттик. Алар менен жашап атканда мындай бизди тааныгысы келет. Канча китеп чыгардыңар, кайсы китептерди чыгардыңар, портфолио эмеден Британиядан иштешкен кайсы басма үйлөр менен иштешесиңер, алардан референс деп коет го, мындай ходатайство, ошондой сурайт, кандай иштеди, баягы отчетторду берди, ошолорду изилдеп атып убакыт өткөзөт. Анан ошентип туруп араң автордук укукту эме алып эме кылайын десең, бул жакта контрафакты турат, пираттык уруксат албай эле чыгарып коюшкан болот. Биздин чынында мындай мээнетибизди теке кетирет. Андан дагы кече жакында эле болду. Россиядагы эме мекендештерибизге Wildberries аркылуу китеп сатчубуз. Эми көп деле эмес, бирок анча сатылат да. Ал дагы токтоп калды. Эмне себептен? Бул жакта ошол пират китептерди арзан баада сатып эме алып, орусча болсун, эме Wildberries аркылуу Россияга сатып, ошол орусча китептерди. Биз билген мындай жакшы окулган китептерди. Анан алар албетте сапаты начар. Анан окурмандар баягы клиенттерге барганда жабыл даттанышат, ушу сапаты жаман экен деп атып, анан Кыргызстандан сатылган китептердин баарына эме Wildberries чектөө мораторий коюп койду. Сатканга мүмкүн болбойт. Эми азыр жазышуу болуп атат, бирок азырынча токтоп калды. Бул бизге пираттык китептердин мындай түздөн-түз таасири да. Эми ал жака 15-20 түгүлө сатылат айына, бирок ошол дагы барбай калды. Бир контрафакт үчүн китеп сектору Кыргызстандан экспорт кылыш үчүн Wildberries marketplace аркылуу уже азыр токтоп калды. Биз мындай биз орусча китеп сатпайт атабыз, кыргызча китеп сатабыз, мына баардык автордук укугу бар деген эмелерди жүйөлөр келтирип атабыз. Азыр эми жоопторун күтөбүз. Жакында эле болду. Жакшы чечим болот деп ишенебиз. Андан тышкары 5 жыл иштеп атасыңар, мен билген боюнча 2018-жылы ачылган экен китепстан. Ушу 5 жылдын ичинде канча китеп котордуңар? Канча китепти ишке ашырдыңар? Бүгүнгө чейин 30 китеп котордук. Анан мисалы биринчи мугалимдерге багытталган китептер, балдарга багытталган китептер, анан жалпы окурманга багытталган китептер. Мугалимдерге багытталган китеп тилекке каршы баягы өзүн өзү жок дегенде кетирген акчаны да актабаган үчүн чыгашабызды. Анан жалпы окурмандарга багытталган китептерге эме болуп баштадык. Мындай акыркы 2-3 жылдан кийин бери эме болуп калдык. Жана балдар адабиятына көңүл буруп баштадык да. Бул менин жеке ишеним, бул жерде айтканымдай гана болот.
бизди куткарса бул мамлекетти өстүрсө 20 жаштын ылдыйындакылар өстүрөт. Ошондой ишенимге келдим да. Анан балдар адабиятына көңүл бура баштады. Жакшы. Андан кийин канча адам иштейт сизде мисалы? Биз мындай негизи 2-3 киши эле иштейбиз эмедечи. Анан бизги котормочуларыбыз бар, алар баардыгы аутсорс, фрилансер, журналист болуп иштейт, университетте иштейт, мектепте иштеген эмелер, университетте иштеген ага эжелер, алар деле мындай кыргыз тилге, билим берүүгө салымыбыз болсун деген адамдар. Көп деле акча сурашпайт, бирок албетте эмгек үчүн, көз мая үчүн акчасын беребиз. Ошолор которуп берет. Редакторлорубуз деле ошондой, корректорлорубуз деле. Анан бизге өзү эмеде баягы SMM'де, анан китептердин автордук укугун алганга, кайсы китептерди которуш керек дегенге көбүрөөк эме болобуз да. Азыр SMM жөнүндө айта кеттиңиз. Сиз соц баракчада, Instagram'da, Facebook'ta aябай активдүү экенсиз. Мен карап чыктым бүгүн. Аябай көп семинарларды өткөрөт экенсиз да. Мектептерге, университеттерге, 11-класстарга даярдаткан Нова мектеби деп турган. Эгерде туура айтылды. Нова мектебинде да өткөрүпсүз. Ошондой аябай көп семинарларды өткөрөт экенсиз, аябай көп китепти окуганга чакырат экенсиз. Андан кийин бул мындай суроо, бул маркетингби же бул социалдык жоопкерчиликпи? Негизинен мындай, маркетингке деле кирип кетет. Бирок мындай ошол чыгарган китептерибиз боюнча бул башталышы да башында. Чыгарган китептер жөнүндө балдарга же болбосо ошо окурман ата-энелерге айтып бербейсиңби деген мындай чакыруулар болуп калып, анан бара баштадык. Анан бара баштаганда башында бекерге барып баштадык. Анан карасак убакыт аябай көп болот да. Мисалы, өзгөчө Бишкекте коо макул, бирок регионго чакырганда 2 күн кетип калат. Анан мындай символикалык бир бааны коюп баштадык. Жол кирен төлөп, башына жол киренде өзү төлөп барып жүргүз. Анан эми баягы кээде эмеге эс алуу күндөрүнө туура келет, балдар менен көрүшө албай каласың. Анан кандайдыр деңгээлде мындай компенсация кылыш керек дегендей. Анан мындай акча ошол семинарлар үчүн акча деле алып баштадык да. Анан буну мындай жакшы эме бар го, ал жерге балким 100-200 окуучу келет, кээ биркилерине таасири болбошу мүмкүн. Жок дегенде бир адамга таасирибиз ошол менен мындай ой жүгүртүүсү, көз карашы өзгөргөн болсо, ошол деле биз үчүн утуш деген эмеге келдик. Мурда мындай массага көңүл бура берчүмүн. Ушунча адам келди, ушунча адам келбеди деп. Азыр бир адамга болсо да эмебиз мындай пайдабыз тийсе, ошол бизге утуш. Ошо сиз ошо бир адам дегенде менде бир Африкада болгон окуя. Бир айылда суу жок экен да. Анан кийин ошо сууну кантип чыгарам деп туруп китепканасынын, мектебинин китепканасынан ошо китепти алат экен да. Кантип анан кийин ток чыгарган ветрогенератор жөнүндө. Анан кийин ошону атасынын велосипедин алып, анан иштетип, анан кийин ошо айылда бүт суу болуп калган да. Анан кийин ошо айтат, бир эле китеп бир адамды өзгөртсө, ал бир адам бир айылды өзгөртүп коебу, бир шаарды өзгөртүп коебу, же бир мамлекетти өзгөртүп коебу деген менде да ишеним бар. Андан кийин эң кызыктуу конкурстар өткөрүп атышпыз. Ошо конкурс жөнүндө айтып бербейсизби? Жанагы биринчи местага байге бар экен, экинчи, үчүнчү местага кантип катышса болот, кимдер катышса болот? Азыр Акпарак фонду бар. Бул адабий демилгелер фонду. Анын миссияларынын бирөөсү ушул китеп окуу маданиятын жайылтуу. Ошо Акпарак фонду менен Китепстан басма үйү, Кадам басма үйү болуп, мындай жалпы окурмандарга 2 китептен эме чыгардык. Байге коюп, мисалы, мына Момо китеби жалпы окурмандар үчүн да. Бул Михаил Энде деген немис жазуучу, анан фэнтези жанрында чыгармалар жазат да. Бул балдарга да, чоңдорго да жомок. Мындай балдар да окуй алат, чоңдор да окуй алат да. Анан буну мындай жалпы окурмандар, ата-энелер да катышса болот, окуучулар да катышса болот бул китеп менен. Буга катталуу үчүн азырынча Акпарак фондунун Instagram, Facebook же Telegram каналдарына жазылып, WhatsApp каналы да бар. Ошо жазылып,
сынактар кандай болот, ал боюнча маалыматтар берип турат да. Анан мына Кадам басма үйүнүн баланы тарбиялаба, өзүн тарбияла деген Эржас Эртай уулунун китеби, бул негизинен ата энелерге багытталган китеп. Негизи бала тарбиялоодо ата эненин айтканын эмес, ата энеден кылганын кылат дейт го. Ошол боюнча жакшы китеп. Ушул эки китептен конкурс жарыяланды. Катышуучулар эки китептен катышып алат, чоңдор. Анан ар бир китептен 50 кишиге байге бар. Мурда көбүнчө бизде мурда конкурстарда мындай болчу, 1ден 3кө чейин, 1ден 5ке чейин сыйлыктар болчу. Азыр бул жерде 1ден 50-орунга чейин сыйлык бар. Бул эмне үчүн кылдык? Өзгөчө балдарга жакшы стимул болот экен. Мисалы, эгер момодон катыша турган болсо, биринчиге 15 000 сом, экинчиге 13 000 сом, 11 000 сом, 9 000 сом, 7 000 сом, 5 000 сом болуп туруп, 10-чыга чейин ушундай. Анан 10-чыдан 40-чыга чейин орундарга 1000 сомдон берилет. Жок дегенде китепти сатып алган акчасы акталат да. Анын шарапаты менен китепти окуган болуп калат. Себеби мындай болуп калат, кээде мурдагы конкурстарда тажрыйбабызда 3-чү менен 4-чүнүн балы бирдей да. Керек болсо биринчи менен 20-чынын ортосунда бал 1-2 бал болгон, баягы жеребьевка кылып жүрчүбүз. Жеребьевканын айынан бирөөсүнүн шансы болбой калат, 20-чы болуп калат дегендей да. Анан бул китептер мындай, ошо башка конкурстардын айырмасы 1ден 50-орунга чейин сыйлык берилет. Бул жаш окурмандарды көбүрөөк тартуу үчүн. Өзгөчө балдарда мисалы 20-чы болобу, 40-чы болобу бир сыйлык алганын сезсе, мындай дагы кийинки конкурстарга катышуу. Экинчиден негизгиси эме китеп окууга мындай шыктанып калат да. Эме жок турбайбы? Географиялык чек жок. Географиялык чек жок, жаш чеги дагы жок. Мындай балдар дагы, чоңдор дагы катыша берет баардык китептен. Эми баягы баланы тарбиялоо, өзүн тарбиялоо мындай аудиториясы ата энелерге да. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул конкурс боюнча биздин YouTube видеобуздун ылдый жагында жайгашат маалыматтар. Ошол маалыматтар менен конкурска катыштыңыздар, байгелерди утуңуздар. Азыр болсо биз суроолорум бүттү. Жакында эле октябрь айында Франкфуртта, Германия өлкөсүндө выставка болгон. Китеп жаранкесинде. Анан кийин ошол жака барып, эмнени көрдүңүз? Кандай ой пикирлерди алдыңыз? Биз биринчи жолу катыштык. Анан 130 өлкөдөн катышуучу катышты. Баардык негизинен көп өлкөлөр өздөрүнүн стендтерин ачышты. Эми бул китеп жарманкесинен жылда эң чоң китеп жарманкелердин бирөөсү да. Бирөөсү Франкфурт болсо, бирөөсү Лондон китеп жарманкеси, анан Буэнос Айрес болуп кетет. Ал жерде эмнени көрдүк? Эми биздин жасай турган, кыла турган аябай көп ишибиз бар экен. Ар бир өлкөнүн өзүнүн стенди болчу, китептери. Анан бул китеп жарманкесинен интеллектуалдык казынанын топтолгон жери да. Алар баарын ошону демонстрация кылат, көрсөтөт дүйнөгө. Анан Кыргызстандын бир дагы жок дегенде мындай ушунчалык 4 метр квадраттык болсо дагы бир стенди болбогонуна аябай кейитти. Дүйнөгө биз мындай интеллектуалдык бир продукт бере албадыкпы? Китеп түрүндө. Ошол ойлондурду. Эң кичи кылабыз, эми ойлонуп атабыз, биз эмне кылабыз? Эми китеп штангаттары азыр жалаң дүйнөлүк китептерди кырча отуртабыз, дүйнөлүк бестселлерлерди. Анан биз дүйнөгө эмне бере алабыз деген дагы мындай ойлонуп баштадык. Балким Манасты эме кылсак болот. Манасты азыркысындай эмес. Манас эпосун азыркыдай эмес, мындай азыркы балдар окуй ала турган форматта, ошо комикстер түрүндө башкача форматта жасап туруп, анан балким мындай сатып баштасак болот деген ойдобуз да. Эми аны бирок албетте сөз жүзүндө бар нерсени идеяны айтып койсо болот, бирок ишке ашырыш үчүн дагы көп жумуш кетет, көп эмгек кетет. Анан кийин анан эмеге бардык, Франкфурт
да айттым ғой мындай мен таң қалғаным Украина соғыш абалында Украинадан 43 басма үй қатысты. Алар өздерінің чыгармаларын ошол эмеде соғыш учурунда жазылган чыгармаларды да уже дүйнөгө эме кылып баштады, чыгара баштады, дүйнөгө көрсөтө баштады. 43 басма үй катышты дегенде мындай алардын стендтери бар, чоң мындай павильондору. Анан бизди ойлондурган мындай кейиткен дагы нерсе, биз эмнеге дүйнөдө ошончо 130 өлкөнүн арасында Кыргызстан тамгасы да жок да, мындай айткандачы. Биз болгону катышчу катары катышат бир конок катары 4-5 басма үй катары. Быйыл биринчи жолу 4-5 басма үй катышты да. Анан эми да дүйнөдөн үйрөнө турган көп нерсебиз бар. Ошон үчүн Стамбулдагы 40-чы эл аралык китеп жарманкесине катышмын. Анан Франкфурттан келе. Ал жерде дагы мындай болду, баягы уже отурукташып калган бир салт. Ар жылы ошол 28 октябрдан 5 ноябрга чейин Стамбулда китеп жарманкеси болот. Эл көп. Ошол күнү баягы Палестинага колдоо митинг болуп, ал жерде адамдардын көбү кеткенине карай, ал китеп жарманкеси аябай көп адам бар да. Бир апта болот. Биз ошо биринчи күнүндө аябай көп болчу. Стамбулдун четинде, сыртынан мындай борборунан эмес, Бейlikdüzü деген райондо аябай узакта. Ошого карабай мындай адам көп да. Анан ал жерде мындай менин эме кылганым, басма үйлөр бар. Как раз ошол убакта Түркия Республикасынын 100 жылдыгы болчу. Бир күндөн кийин. Анан басма үйлөрүнүн эмесин карадык. 1963 жылдан бери, 30 жылдан бери, 40 жылдан бери биз сиздер менен деген. Карасак мындай негизинен Түркияда да ошо 100 жыл болуптур, бирок басма үйлөрүнүн тарыхы көбүнчө 60-70 жылдык экен да. Анан бизге деле баягы эми 30 жыл болду, 32-33 жыл болуп атабыз. Биздики дагы басма үйлөр эми мындай акыркы 4-5 жылда ичинде басма үйлөр кичине көбөйүп баштады да, бир продукт чыгарып баштады, китеп чыгарып баштады. Анан бул ушундай эмеде туура эле жолдо окшойбуз деген да ой келип кетти. Биз дагы мындай улут катары эми калыптанып баштайт окшойбуз дегенчи. Интеллектуалдык мындай катмар, мындай продукт чыгарып, китеп түрүндө. Анан дагы бир эме мындай мен байкаган, ал жерде коом катары. Мисалы Түркиянын 2 иш банкасы, анан Yapkredit деген банктары бар. Бирөөсү жалган классика китептер чыгарат. Иш банкасы Культурейни бар. Стендтин барсаңыздар адам аябай көп да. Мисалы Лев Толстойдун, Достоевскийдин, бүт Франц Кафканын баардык китептерин кичинекей форматта, мындай орточо окуурман окуй турган форматта чыгарып койгон. Адам аябай көп окуп атат. Бирөөсү болсо эме жалаң бизнес китептер. Эми айтайын дегеним, мындай фирмалар, коммерциялык фирмалар деди бөлүнгөн. Өздөрүнүн мына социалдык жоопкерчилигин эске алып, өздөрү ошо китеп басып чыгарууга колдоо. Аларда миссиялар бар да. Миссия бар. Бир баягы сөзсүз акча табуу албетте. Бирок коомго дагы бир мындай социалдык бир жоопкерчиликти көрсөтүү үчүн китеп чыгарып кетет да. Булар да мисалы 30-40 жылдан бери ушундай иш аткарып келишет да. Анан балким биздики деле фирмалар, же болбосо фирмалар болсо дагы меценат ишкерлер да. Ошолор деле мындай кыргыз тилинин мындай өнүгүшү үчүн, кыргызча китептердин көбөйүшү үчүн балким салым кошууга мына жерден дагы мындай чакырып кетет экен да. Андан кийин мен билген боюнча ошо меценат жөнүндө айтып калдыңыз. Мен билген боюнча силерге да көп меценаттар китеп которуп бергенге жардам берген да. Жана 0-1 деген китеп ачылышына мен катышкан болчумун. Ошол жерден да сиз презентацияда айта кеттиңиз, там көптөгөн меценаттар жардам берди. Кээ бирлерин аттарын көрө айтпай эле койгула деди, кээ бирлер макулдугун берип көрсөттү да. Ошол жөнүндө да кыскача болсо биздин көрүүчүлөргө да айтып кетпейсизби? Ишти жаңы баштап атканда албетте автордук укугуну котормочуларга мындай төлөнө турган акча керек болчу. Анан өзүм эле мектептен бирге окуган, университетте бирге окуган, эми кичине мындай ишкерлик кылып жүргөн тааныштарым, досторум, агаларым ошолорго кайрылдык. Мисалы Финдерди окутабы деген китепти
өзүмдүн досум өзү аялдар кийим сатат да. Анан атасы, апасы бирок мугалим болчу. Анан ушул китепти кыргызчага которууга жардам бербейсиңби дедим. Бүт баягы басып чыгарганга чейинки процессине жардам берди. Ал китеп бүгүн мындай жылда 1000 штуктан сатылып, финдерди уктап, китебин эмелер, китапканачылар жакшы билет болуш керек. Ошондой жардам бере алды. Болсо адамдын эмеге билим берүүгө тиешеси жок. Бирок башкача түрдө жардам бере алды. Түрдө жардам берди. Ошол меценаттар, мисалы 30 китеп чыгарган болсок, бир 12-13 ошондо меценаттардын жардамы менен чыкты да. Башында өзгөчө. Аябай бизге колдоо болду. Мындай акчаны каяктан табам деген турганда ошол досторубуз, агаларыбыз, инилерибиз жардам берди. Акыркы чыккан ошо нөлдөн бирге деген китепти деле бала мурда Измирде бирге окуганбыз. Кийин азыр Microsoft'та иштейт. Ошол балага бир кайрылсам эле макул деп эле эме кылды, жардам берди, китепти ошентип чыгарып калды. Бул мындай кызматташтыктын башка бир жолу да. Сөзсүз билим берүүдө болуш кереги жок. Өзгөчө меценаттар мындай кайрымдуулук аркылуу, кайрымдуулук катары да көрсөтүп болот да. Баягы кедейлерге жардам берген эмес, мындай билим берүүгө дагы мындай салым кошсо болоорун көрсөтүп болот. Ошо тазим ошо агайларга көптөгөн да маалыматтарды бөлүшүп берем деп ишенем. Дагы эмки выпускта балким убакытта болот. Андан тышкары сизге да келип кеткениңизге ыраазычылык. Урматтуу китепканачылар, бүгүн Бакытбек мырза болду. Китепстан басма үйүнүн негиздөөчүсү жана директору. Көрүшкөнчө. Рахмат.